кыр кезип кыржондорго таралган эл, кыйшайса кыраңдарга таянган эл, коргон болуп коргогон бийик тоолор Кыргызстан кыргыз үчүн жаралган жер. Кызыгып канча душман талашкан жер, күн нурун ар таңынан тараткан жер, эрлерин кам майданда туу көтөрүп, эркиндик азаттыктын таң аткан жер. Канчалаган баатырдын башы калган, канчалаган эненин жашы калган, карт тарыхтын изиң өчпөйт барагыңдан, кайрандардын өзү жок аты калган. Баш берсе де намыс бербей башкаларга, Манас деп ураан салган аттанаарда, кылычтын учун малып, өткүз кылып, Кыргыздын атын жазган аскаларга. Мекенин айга күнгө теңеген эл, мээримге берекеге бөлөгөн эл, түндүгүнөн жарык нур шоолаң эмип, түбөлүк мекендесин эгемен эл. Акын Мамбет Токтөмүр Кытайдын Кызыл Суу өрөөнүнүн тургуну. Ал бала кезден ыржандуу келип, алгач кыздарга ырдап ыр жазып, ошондон бери чыгармачылыкка аралашып келет. Атасы жамакта ырдаса, таятасы калем алып ыр жазып, алардан таасири көбүрөөк тийген. Жарык чачканды күн дейсиң, жаркырап түшкөн нур дейсиң, жарыктында бір күнү жалп өчөрүн билбейсиң, көңүрттүн баарын түн дейсиң, көрө албай жолду жин дейсиң, түн артынан агарып таң атаарын билбейсиң, түгөнбөс байлык суу дейсиң, түгөнбөйт куюп жуу дейсиң, чалкыган көлдө бір күнү чөлгө айланат билбейсиң, өзүңдү деги ким дейсиң, өтө эле зормун пил дейсиң, көртирлик бір күн майдалайт кумурска менен бир дейсиң, сулуунун көркү гүл дейсиң, суктанып карап сүрдөйсүң, суук шамал ызгаар урганда соолуп калат билбейсиң, сырдаштын баарын дос дейсиң, сыйлашканга үндөйсүң, кыйбастында бір күнү кас болоорун билбейсиң, жакындын баарын дос дебе, жалындаса эле от дебе, жыгылып чыйрак болоорсуң, жаңылат аткан ок деле. Хаял затты кор кылган андайга көңүл бурбагын, андай айбандардын ырдабай адамдардын ырдагын. Акын болуш үчүн алым болуш керек деп кытайлыктар айткандай, Мамбет Токтөмүр азыр дагы изденип келет. Ал Кыргызстанга келгенден бери колуна комуз алып, төкпөлүк өнөргө да кызып, бир топ айтыштарга катышкан. Кыргызстанда азыркы күндө айтыш өнөрү аябай жакшы өнүгүп жатат, ары жакшы элге жайылып жатат. Себеби азыр бүт соц тармак болобу, телерадио аябай байма-бай ишке киришип турган учур. Элге таралуусу тез, өнүгүшү дагы мурдагыдан колдоо алгандар да көп. Жашоо бул улуу көч экен, жолдору күндүз кеч экен, бейтааныш канчо жолугат, бирөө сак бирөө нес экен. Өмүр бул улуу көч экен, өдүлдүй күндүз кеч экен, чакага аштык толгондо, чычканда сага өч экен. Турмуш бул улуу көч экен, түгөнбөс күндүз кеч экен, доор сүрүп турган кезиңде душманың дагы дос экен. Бирөөгө жакпас муңуң бар, бирөөгө айтпас сырың бар, чыныга аштык толгондо жыйылып келет чымындар. Жашоодо жакшы жаман бар, жалгашат талай кадамдар, жолоочубуз жолдогу жолугат түркүн адамдар. Кубаныч кайгы арбашат, таттууга ачуу алмашат, күлөсүң кайраң ыйлайсың, күнүмдүк жашоо жалгашат. Кызыгып канча душман талашкан жер, күн нуру ар таңынан тараткан жер, эрлери кан майданда туу көтөрүп, эркиндик азаттыктан таң аткан жер. Биз дагы Мамбет Токтөмүргө чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.